Белгилүү болгондой, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бир нече оор кылмышка шектелип жатат. Бул адам өлтүрүү, бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук, кылмышка аракеттенүү, барымтага алуу, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, массалык башаламандыкты уюштуруу. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов ар бир кылмыш иши боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алынып, өч алуу максатында же бирөөнүн кылмыштуу куугунтукка тартууга жол берилбеши керектиги боюнча президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан каттуу талап коюлганын баса белгиледи. Буга чейин мурдагы президент коррупция беренеси боюнча айыпталып жатканы айтылат. Бүгүнкү Кыргыз Тайм каналынын каарманы Өткүрбек Жамшитов. Койташ айылын Атамбаев тергөө камсыз кылууда кайрадан Ички иштер министрлигинин кызматкерлери барган учурда дагы Атамбаев жана алардын тарапташтары тарабынан каршылык көрсөтүлүп, массалык башаламандыктарга жол берилген. Ал бул фактылар боюнча 3 факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Массалык башаламандык боюнча бир жазык иш козголгон, бөтөн мүлктү жок кылуу же бузуу боюнча бир жазык иш козголгон, эң баштык боюнча бир жазык иш козголгон. Ошол эле күнү кечинде 2019 жылдын 8 августунда Ала Тоо аянтчасында белгисиз адамдар тарабынан чогулуп, ал жерде милиция кызматкерлери барып, чогулган адамдардын арасынан 40 адам кармалып, алардын ичинен 3 адам кылмышка шектүү катары кармалып, 34 адам өздүгү аныкталгандан кийин үйлөрүнө кой берилген. Бүгүнкү берүүбүздүн алкагында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов деген ким деген суроого жооп издейбиз. Өткүрбек Жамшитовду башкы прокурорлукка президент Сооронбай Жээнбеков сунуштап, маселе жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлгөн. Анын талапкерлиги парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер комитети жана көпчүлүк коалициясы жактырган. Туулган жери Өткүрбек Жамшитов 1975 жылы 4 сентябрда Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөйкөн айылында туулган. Ошол эле айылдагы Николай Чернышевский атындагы орто мектепти аяктаган. Прокуратура жаатында гана эмгектенген. 1996 жылы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция адистиги боюнча бүтүргөндөн бери жалаң прокуратура жаатында иштеп келген. Ушул убакка чейин Талас, Ош, Жалал-Абад облустарынын башкы көзөмөл органдарында тергөөчү, прокурорлук кызматтарды аркалаган. Ата-энеси учурда атасы дагы, апасы дагы пенсияда. Атасы Асылбек кесиби боюнча куруучу, өмүр бою курулуш тармагында иштеп, эс алууга чыкканына 3 жылдын жүзү болду. Апасы математика сабагынын мугалим. Буга чейин мектепте жана жогорку окуу жайда сабак берчү. Үй бүлөсү, өмүрлүк жары кесиби боюнча орус тил мугалими. Учурда мамлекеттик органдардын биринде иштейт. Жамшитов 2 уулу, 1 кыздын атасы, улуу баласы студент, калган балдары мектеп окуучусу. Машыккан спорту. Бала кезинен бери классикалык күрөш менен машыгып келет. Студент кезинде университеттин наамын коргоп, бир топ спорттук мелдештерге катышканы белгилүү болгон. Айлыгы. Башкы прокурор парламент депутаттарынын суроолоруна жооп берип жатып, айлыгы менен пенсиясын кошкондо 1 айда колуна 30 000 сомдун тегерегинде акча тиерин айткан. Эмгек жолу 1997-1999 жылдары Талас шаардык прокуратурасында прокурордун жардамчысы, 1999-2008 жылы Талас шаардык Бакай Ата райондук жана Ош облустук прокуратураларында тергөөчү, 2008-2011 жылдары Кадамжай районунун прокурорунун орун басары, 2011-2015 жылы Лейлек районунун прокурору. 2015 жылы Жалал-Абад облусунун прокурору, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын башкы прокурору, юстициянын 2-класстагы кеңешчиси. Өткүрбек Жамшитов ага президент Жээнбеков башкы прокурорлукту сунуштаганда кандай жооп берүүнү да билбей калганын жогорку кеңештин депутаты Бакадыр Сулеймановдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Депутат Жээнбеков аны кайсы сапат үчүн тандаганына кызыккан болчу. Президент чакырып, ушул кызматка талапкерлигиңерди көрсөтөм дегенде, бул кабар мен үчүн чындап күтүүсүздөн болду. Ишенсеңиздер кандай жооп беришимди да билбей 5 мүнөттөй отуруп калдым дегени бар. Жамшитов ошондой эле президент ага ишеним артып, жоопкерчиликтүү жумушту сунуштаганына ыраазычылыгын билдирген. Эми акыркы окуялар боюнча айта кетсек, Атамбаев күнөөсүн мойнуна алып жатат дейт башкы прокурор.
Баш прокурор Өткүрбек Жамшитов 7 августта Кой Ташта болгон окуялар боюнча тергөө иштери жүрүп, тийиштүү экспертиза дайындалганын билдирген. Жогорку кеңеш күч түзүмдөрүнүн Атамбаевга байланыштуу кырдаал боюнча баяндамасын угуп жатат. 6 аскер дагы деле барымтада кала берүүдө. Кылмыш курамы көрүнүп турат. Каза таап, жараат алгандар бар. Мен аттым деп өзү айтып жатат. Бул төздөн-төз күнөөсүн мойнуна алуу. Аскер кызматкерин мен өлтүрдүм деген сөз. Жооп бериши керек, деди башкы прокурор. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы үйүндө журналисттерге сүйлөп жатып, түндөгү операция учурунда өзүндө гана курал болгонун айткан. 3 кабатта туруп алып, өзүм туруштук берип жаттым деген Атамбаев. Ал эми Алмазбек Атамбаевга 14 айып коюлган. Учурда Алмазбек Атамбаев УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Мурдагы президентке каршы кылмыш ишин Ички иштер министрлиги менен аскер прокуратурасы тергеп жатты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жалпысынан 14 кылмыш жасагандыгы боюнча билдирүү берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев кабарлады. Жактоочунун айтымында эски кодекс боюнча алып караганда Атамбаевга 14 кылмыш иши боюнча айып тагылууда. Биринчи иш Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча ачылган. Анда Атамбаевга карата кылмыш жаза кодексинин 319-беренеси, башкача айтканда коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Аны Ички иштер министрлиги тергеген. 13 августта башкы прокуратура 7-8 августтагы окуялар боюнча бир нече иш сотко чейинки тергөөгө алынганын маалымдап, Атамбаевга бир нече оор кылмыштарды жасаганы боюнча билдирүү берилген. Бул иштерди Ички иштер министрлиги карап жатат. Слесарев бул иштер боюнча 5 берене менен тергөө жүрүп жатса, жалпысынан 9 кылмыш иши тууралуу сөз болуп жатканын түшүндүрдү. 14 августта аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга медиа форумдун имараты жана Бишкек ТЭЦ-ин модернизациясы боюнча шектелип жатканы тууралуу билдирүү берилгенин кабарлаган. Эки иштен коррупция беренесинин алкагында тергелүүдө. Бул айыптоолор Жогорку кеңештин депутаттык комиссиясынын корутундусунда да белгиленгени болчу. Эл өкүлдөрү Атамбаевдин 5 кылмышка тиешеси болушу ыктымалдыгын айтышкан. 15 августта аскер прокуратурасы Атамбаевга Кой Таштагы жер тилкеси боюнча дагы 2 билдирүү берген. Кой Таштагы жер тилкеси мыйзамсыз берилип кеткен деген айыптоо депутаттык комиссиянын корутундусунда да айтылган. Азыр бул иштер 2ге бөлүнгөн. Биринчиси мыйзамсыз сатып алуу, экинчиси мыйзамсыз түрдө ижарага берүү. Эки иштен коррупция беренеси боюнча каралып жатат. Кой Таштагы окуя 7 августта кечинде УКМКнын атайын даярдыктагы аскерлери Атамбаевди Кой Таштагы үйүнөн кармоого аракет кылып, бирок ал ишке ашпай калган. 8 август күнү Ички иштер министрлиги атайын операция жүргүзүп, Атамбаев багынып берген болчу. Ошол күнү кечинде Атамбаевдин тарапташтарыбыз деп Ала Тоо аянтына чогулган адамдарды милиция күч менен тараткан болчу. Акыркы маалыматтар боюнча 2 күндөгү чыр чатактан 136 киши ар кандай түрдүү жаракаттарды алышкан. Спецназдын бир кызматкери окко учкан. Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилген. Аны менен кошо бир нече жактоочусу да кармалган. Жүрөгүм абдан ооруп турат. Алардын аза кайгысын мына тең бөлүшөм. Мына абдан оор жоготуу, ооруттолго жоготуу. Бала деген бала. Бирок мындай болбош керек эле. Арты кайрымдуу болсун. Урматтуу депутаттар, Атамбаев ала чыга албай калды. Бийлик алсыкты көрсөт деген ачуусунга карабай, Кой Таштка кошумча күч жөнөтүлгөн жок. Кырдаалды мындан ары курчутпоого аракет кылдык. Атамбаев тарабынан ок атуучу курал колдонулганына карабай, атайын күчтөр аягына чейин ок чыгарган жок. Қан төгүлбөсүн деп желим ок колдонулду. Бийликтин кадырбак төгүлсө дагы мекендештерибиздин каны төгүлбөсүн дедик мекендештерибиздин. Айтылган факттар боюнча кылмыш иши козголду, күнөөлөр сөзсүз түрдө жазага тартылат. Кечеге чейин Атамбаев тергөөгө күбө катары чакырылып келсе, эми ал оор кылмышка шектүү катары чакырылат. Урматтуу депутаттар, өлкөдө мыйзамдуулукту, тынчтыкты, коопсуздукту
сактоо боюнча бардык иш-чаралар аткарылат. Ыкчам чаралар көрүлөт. Бүгүн өлкөнүн коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынын өткөрдүм. 7 августта Аламалы районунун Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу чечим кабыл алынды. Бүгүн Опунбаев отставкага кетүүнү суранды. Бирок мен айттым, кызматтан кетип калуу оор мезгилде. Бул оңой. Бул кутулуштун оңой жолу. Азыр кызматтан кетүү эмес, коопсуздукту камсыз кылуу абдан маанилүү. Бул стабилдештиргенден кийин, андан кийин алардын жоопкерчилигин карайбыз. Элди бөлүп жарууга, туруксуздук кырдаалын жаратууга жол берилбейт. Бул үчүн мамлекет күчү, саясий эрк жетиштүү. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.